Ағы денсаулықты чың болуш үчүн дайым айтып келем, суу ичиңиздер. Суу сөзсүз түрдө сиз көп тамак ичип алдыңызбы? Эгерде тамак ошол мезгилде сиз жумушта болуп калып, тамак жок болуп калдыбы? Сиз суу иче бериңиз. Сууну сөзсүз түрдө кайнатылбаган, фильтрден өткөн, газдалбаган 30-40 градустагы жылуу сууну жаныңызга коюп, ар бир саатта 200 мл түгөткөн, бул эң сонун организмге жакшы пайда алып келет. Эмне үчүн? Караңыздар, биздин дене мына кан тамыр жана мунун жанындагы 5 тамырлардан турат. Караңыздар. Мына кан тамыр мен эми багы тамашалап айтып калам, бул түтүкчө депчи, баг кранга келген шлангта сыяктуу да. Мына сиз деле 5 жыл краныңыздагы келген трубаны алмаштырбасаңыз, ичине маңар басып кетет. Ошондой эле биздин кан тамырлардын ичиндеги ошондой керексиз жеген тамак азыктарыбыз барып ошол жактарга отурукташып калат. Эми ошону айдап туруш үчүн сиздер биринчиден тамакты сөзсүз түрдө сапаттуу тамак жеш керек, экинчиден сөзсүз түрдө сууну ичиш керек. Сиз суу ичкен сайын кан тамырда кан айлана баштайт. А сиз суу ичпесеңиз, ал койланып кетет. А койланган нерсе ошол жерде туруп калат дагы, оор нерсе отурукташып калат. Кан тамырдын катмарына отурукташып калат. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сууну сөзсүз түрдө ичиш керек. Эми суунун ичүүнүн кандай секрети бар? Суу сиздин килограммыңызга жараша. Эгерде сиз 70 килограмм болгон болсоңуз, аны 30га көйтөсүз. Демек сиз бир күндө 2 литр 100 мл суу ичишиңиз керек. 2 литр 100 мл сууну кантип ичем дегендер бар. Или кээбиркилер жок, мен 3 литр ичип коем, 4 литр ичип коем дегендер бардыр. Мунун дагы өзүнүн секрети бар. Караңыздар, сууну сиз эртең менен ач карынга 1 стакан жутасыз. Түштө ач карынга, ар бир тамактанганын астынан 30 же 40 мүнөт эрте менен, түштө, кечинде, тамактанаардан 30-40 мүнөт эрте сиз 1 стакан жылуу, кайнатылбаган, газдалбаган 30-40 градустагы сууну ичесиз. Андан кийин завтрак кыласызбы, обед кыласызбы, ужин кыласызбы, ошонун ортосунда 1 саатта, эстеп калыңыздар, 1 саатта 1 стакан сууну ууртап түгөтөсүздөр. Муну оңой эле ичип койсо болот. Сиз бир күндө 10 кружка суу ичишиңиз керек экен. 3 кружкасын уже 3 мал бир жутуп алдыңыз. 7 кружканы түшкө чейин 3 кружка, түштөн кийин саат 5-6га чейин 4 кружканы. Ар бир саатта бирден гана стакан жутасыз. Муну албетте ар бир адам иче алат. Менде ушундай пациенттер болгон. Суу ичтим, ичим катпайт. Суу ичпесем ичим катат. Или суу ичтим, давлением көтөрүлбөйт, суу ичпедим, давлением көтөрүлөт. Көрдүңүздөрбү? Суу бул биздин өмүр. Биздин кандын 90% суу ээлейт. Ошон үчүн биз сууну жаңылап турушубуз керек. Банкага деле сууну коюп, эч качан алмаштырбасаңыз 10 күн турган болсо, анын ичи эмне болуп кетет? Ошол сыяктуу биз ар бир жолу таза сууну ичип турушубуз керек. Мындан тышкары биз Кыргызстан абдан жакшы жерде жашайбыз. Биздикиндей аба, биздикиндей күн тийген жер, биздикиндей суу, мындай жерди табуу кыйын. Ушул таза абада, ушул таза сууда өскөн чөп бизге эң сонун пайда алып келет. Чөп ичиңиздер. Мен эми антиреклама болбойн, компаниялар чөп ичкеле, ошол чөптөн жасалган таблеткалар сизге аям жардам берет дейт. Туура, жардам берет. Бирок аны биз алууга бардыгыбыздын кудуретибиз жетпейт. Ал чөптөр өзүбүздүн Кыргызстанда турат. Мынакей, эң сонун чөптөр бар. Эмне деген Кыргызстан сонун чөптөрү бар. Ошол чөптөрдү гана иче берсеңиздер болот. Эң биринчи кайсы чөптү ичесиң деп сурайсаңыздар, анда мен айтар элем полын, эрмен. Бул эрмен эң сонун эрмен эң сонун чөп болуп эсептелинет. Ушу мен башында айтып кеткен бардык микробдорду өлтүргөнгө жалгыз эрмен гана барын өлтүрүүгө ыңгайлаштырылган чөп экен. Экинчиси пижма. Андан кийин расторопша. Ар бир чөптү ар бир айда бир чөп ичип, 12 айда 12 чөп ичип жүрө берсеңиздер болот. Бизге бөлүнгөн убакыт азайгандыгына байланыштуу, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, аман болуңуздар, бар болуңуздар, тынч болуңуздар. Мени менен байланышсаңыздар 0705 47 02 47.